11-ci тапшырма. Uzunluğu 80 metr болгон поезд тынч турган адамдын жанынан 6 секундта өтөт дейт. Поезддин ылдамдыгы канча км/саат дейт. 6 S барабар V көбөйтүлгөн T. Жолубуз демек 80 метр экен, V убактыбыз 6 секунд. V-ны табыш үчүн эмне кылып коебуз? 80-ди бөлөбүз 6-га. Андан кийин муну эмне кылышыбыз керек? Километр/саатка айландырыш үчүн мен 3600 мындай болот да, километр. Мисалы үчүн мына километр/саат дегенде километр 1000 метр болот. 1 саатта 60 мүнөт бар, 60 мүнөттө 3600 секунд бар мына. Километр/саатка айландырыш үчүн эмне кылып коем? 1000ге көбөйтүп туруп 3600-га, то есть метр секундага айландырыш үчүн 1000ге көбөйтүп 3600-га бөлөм. Ал эми кайра километр/саатка айландырыш үчүн могу эки нөлдөрүн кыскартып койсом 36-га көбөйтүп туруп 10га бөлүп коюшум керек да. Муну мисалы үчүн кыскартып койсом 6 болот. Бул нөлдөр кыскарат, 6 жерде 8, 48 км/саат болот экен. Демек ошондой эки жол бар да. Километр/саат деп атпайсызбы? Километр/саат дегенде 1 километрде 1000 метр бар мына. Метр секундага айландырыш үчүн 1000ге көбөйтүп, анан 3600-га бөлүп коебуз. Себеби 1 саатта 60 мүнөт бар, ар бир мүнөттө 60 секунд бар. Ошон үчүн 60-ты 60-га көбөйтүп 3600 секунд деген ушул. Кийинки тапшырманы аткара турган болсок, узундугу 60 метр болгон поезд узундугу 800 метр болгон көпүрөнү 72 км/саат ылдамдык менен канча убакытта өтөт дейт. Эми бул жерде баягы биринчи тапшырмадан айырмаланып, туннель өзү 800 метр болуп атса, поезддик иши 660 метр болсо, бардыгы биригип жолубуз эмне болуп калды? 860 метр болуп калды. S барабар V көбөйтүлгөн T. Демек, эмне кылып атат ошондо? Жолубуз 860 метр, ылдамдыгыбыз 72 км/саат экен. 72 км/саатты мен метр секундага айландырыш үчүн 1000ге көбөйтүп туруп, эмне кылып коюшум керек? 3600-гө бөлүп коюшум керек. Эки нөлдү кыскартайын, кетти. Могу экөөнү кыскартып койсом 2 болот, 2-ни 10га көбөйтсөм 20 метр секунда болот экен, 20 метр секунда ылдамдык менен жүрүп атат экен. Ылдамдыгыбыз 20. Канча убакытта өтөт дейт? Убакытты табыш үчүн эмне кылабыз? T барабар 860-ты эмнеге бөлүп коем? 20-га бөлүп коем. Могу экөөнү бөлүп коем. Нөлдөр кыскарат. 86-ны 2-ге бөлүп койсом 43 секундта өтүп кетет экен.